Кырыскелди Чыныбекович Мамбековда даярдансын Жанар Кубанычович. Рахмат, Мирлан Сакбович. Артем Эдуардович, эми сиз Пушкиндин тилинде, Путиндин тилинде жакшы баяндама жасадыңыз. Мен мамлекеттик тилди сыйлап, Манастын тилинде суроо берейин. Эми сиз чын айтканда иосуз. Ио деген ал орусча, исполняющий обязанность, кыргызча илин отурат деген сөз. Мындайча айтканда убактылуу өкмөт башчысыбы же уусун алып койсом бактылуу өкмөт башчысыбы аны убакыт көргөзөр. Мен эми бюджет деген бул орусча бюджет, кыргызча бюджет. Ошо бүт жеген бюджет боюнча суроо берейин. Академия наука 300 миллион сом каралды. Кайсы жактан каралды? Билбесе, билим министри сиз билесизби? Бул боюнча жолугушууда сөз гана болду, азыр чечиле элек бул маселе. Кандай сөз гана болду? 300 миллион сом техникалык базасына деп Садыр Нуркожоевич айтып кетти. 2020-да жок, 21-де жок. Азыр бюджетке киргизүү боюнча экономия болгон средстволордон кошулду деп сунуш берип атабыз. Сунуш берип атасың. Мындайча айтканда да чечиле элек бул. Бирок 15-статьяда жүрбөйбү? Кошумча каражаттар кийинки жылдын бюджетинен каралат деп. Жооп бербейсиз? Оом жанагыдай. Каралып жатат, жана айтып атпаймынбы? Бул жаңы жылга карата 2021-ге. Мен 21-дикин сурап атам. Ошону айтып атам мен да. Мен 21-де 15-статьяда жүрөт. Кийинки жылга каралат дейт. Анда 21 жок дебейсиңерби? Жок. Жок. Анда академиктер айтып койгула, биз калп айтканбыз деп. Жок, сунуш берип атабыз азыр ушуну киргизүү боюнча. Оптимизация болот, ошолордун негизинде сунуш беребиз. Мен убактымдын көбүнө жеп атасыңар, урматтуу. Тиги жооп берип атат, мен убактымды кетирип атасыңар. Экинчи суроо, жанагы 1 миллиард 200 миллион карадыңар да, насия алгандардан, кредит алгандардан февралга чейин кайсы жактан карадыңар? Чыныбекович, 2021 жылга азыр биз сунуш берип атабыз. Бюджетный комитеттин дагы корутундусу болгон. Кийинки жылга 2 миллиард сомго чейин киреше бөлүгүн көбөйтүү боюнча. Биздин азыркы прогнозубуз жана неналоговый поступление деп коет. Налог эмес каражаттар ошол жерден биз Белекович, бюджет деген бул закон так бар же жок деп айтпайсыңарбы? Бар. Сунуш кылып атасыз, карап атасыз. Экинчи окууга киргизип келебиз биз. Экинчи окууга киргизип келсиңер да. Энергетикада тариф өзгөрбөйбү? Гартек бару же өзүңүз жок? Уважаемый Сергей пока вопрос по тарифу на энергетику не стоит. Рахмат, түшүндүм. Артем Эдуардович, кече ошо Айгүл деген дагы ошо стат немеңер айтыптыр, тариф өзгөрбөйт деп. А бирок нарынга барганда убада берип келбедиңерби? Май айында алабыз чектөөлөрдү деп. Бул кандай болуп калат? Айтып койгула да. Комуз менен угуз албасаңар да добуш менен угуз кылат. Нарын эл күтүп отурат да. Чынында эле премьер-министр Нарынга болгон иш сапарында эл менен жолугушууда айткан, бул лимитти алып салуу боюнча айтылган. Ошол эле мезгилде бул боюнча совещание топтодук. Бул жерде мына Гартектин эмеси башчысы да турат. Бул боюнча совещание топтоп сүйлөштүк. Ар тараптуу алып көргөндө бүгүнкү күндө электроэнерго компаниялардагы энерго сектор өзү дагы мындайчасын айтканда араң жашап атабыз деп атат да азырчы. Ошол эле мезгилде биз мүмкүн лимитти көбөйтүрсөк болот экен да. Бул биринчи вариант. Экинчи вариант, биринчи этап бул население, экинчи производственно-промышленный предприятие, үчүнчүсү болсо крупный жанагы месторождениялар менен майнинг центрлерди киргизе турган болсок, биз 3 сом 50 түйүндөн 4 сомго чейин бааны көтөрөлү деп атабыз аларгачы. Ошонун негизинде Кудай буйруса биз бул бардыгын выравнивать этип алат экенбиз. Бул бир. Экинчи маселе, Каракөл ГЭСин куруу боюнча биз бүгүнкү күндө бардык проекттер, технико-экономический обоснованиялар дайын. Муну Кудай буйруса өкмөт өзүнүн күчү менен баштайбыз. Андан сырткары биз дагы бир амбициозный планды коюп атабыз астыга. Мына Камбар-Ата ГЭСи боюнча муну жанагы статус национальный деген статусту берип, улуттук деген статусту берип туруп, Кудай буйруса, эгер бюджетке ошо заложить этсек, жанагы жолун, инфраструктурасын быйыл баштап кое турган болсок, Кудай буйруса, дүйнөгө мындайчасын айтканда, бүгүнкү заманбап технологиялардын артынан дүйнөдөгү инвесторлорду чакырып, Кудай буйруса, ошол Камбар-Ата бирди дагы кура турган болсок, Касса бирди дагы биз ушуну менен ушунун алкагында полностью алып кетсек болот экен. Плюс чакан ГЭСтерди Кудай буйруса кура баштайбыз. Рахмат.
муштууда эле мени ишендирип койдуңуз. Эми ГЭСти кантип курабыз билбейм, тест курабыздын баары камалып кетти го. Бул эми ушундай экен да, өкмөт силер кепилдик бересиңер, биз бекитип беребиз. 5 өкмөт келди, кепилдик берди, 5 тең кубаланып кетти. Силер 6-чы өкмөтсүңөр. Азыр силер да убада берип атасыңар. Эгерде силер ушул планды 1-чи кварталда аткара албай калсаңар, отставкага кетесиңерби? 10 секунд. Мына 1-чи кварталда силер 40 миллиард сом келишиңер, чогултушуңар керек да, кирешим 160. Эгер аткарбасаңар, апрелде отчет менен келесиңер, отставкага сурай берсем болобу силерди. Кепилдик берип коелучу, биз бекитип берейик. Уважаемый Раскельдыч Шенебекович, вы знаете, что на 10 число назначены выборы президента Крымской Республики. На сегодняшний день премьер-министр приостановил свои полномочия для того, чтобы пойти на выборы без использования административного ресурса. Поэтому, соответственно, уже после выборов правительство придет с отчетом, и уже вы будете принимать решение, выполнило правительство те задачи и программы, которые оно поставило перед собой, или не выполнило. То есть все будет в ваших руках. Рахмат. Жолдош Каныбек Иманалиев, сиз кичине ары сүйлөп атканда кичине ойлонуп, фильтровать этип сүйлөшүңүз керек. Сиз эмне көлдүктөрдү бөлүп алып кеткиледи. Же кыргыздын жарандарын кимди кайсы жака кетириш керек, кимди кайсы жака тыгып коюш керек. Сиз дейлейсизби? Мен сизди түшүнбөйм да. Элди будараждыт эт Афганистан депчи. Сиз ал мамлекет жөнүндө айта турган укугуңуз да жок. Морального не имеете права башка мамлекетти пример кылганга. Ар бир адам өзүнүн деңгээлине жараша ой жүгүртө берет. Көрөңөр карасаң криминал деп атат. Кимиңер криминалдан пострадали. Мен көрүп атам, ушул убакка чейин мамлекеттик беспределден именно жанагы депутатский жагынан, мамлекет жагынан беспредел болуп келди го ушул күнгө чейин. Эмне деген криминалды жасап аттыңар? Эмне деген кыргыз элине зыян алып келип аттыңар? Эмне деген балдарды жөнүнө камалып кетип атты? Заказной болуп. Көрүп аттык го ушунун баарын. Жөнүнө эле сүйлөйт десе сүйлөй бересиңерби? Такыр эле бир мамлекетти башкалардын алдындачы бир криминальный мамлекет кылып көргөзүп атасыңар. Силер кичине мындай өзүңөр чочуп алып эле бири-бириңерден угуп алып эле жүрөңөр жүрүп атасыңарбы? Конкретно айтпайсыңарбы? Да бир кичинекей уруулар бар, кичинекей согушуп кеткендер бар. Ал деген жашоодо боло берет. Бүт бары жашоодо боло берет. Уюшкан кылмыш топ деген бул мамлекеттин машинасында жүргөндөр. Кайсакта коррупционный схемалар бар. Ошолордон өтүп кеткен криминал жок азыр Кыргызстанда. Силер кичине мындай ойлонуп, анан сүйлөбөйсүңөрбү? Чала саясатчы болуп алып элечи. Бирөөңөр дагы укугуңар жок. Элдин атынан, мамлекеттин атынан сүйлөгөнгө билип койгон. Менин дагы, сенин дагы. Укугубуз жок. Өз оюбузду айтканга мүмкүнчүлүк берип атат. Өз оюбузду. Анан элдин атынан ана бизди минтип атат деп андай болбойт. Сага лично ким ушундай зыян алып келип атат? Ошону так айтыш керек. Элдин баарын айтпай. Кичине эгерде акылыңар жок болсо, анда унчукпай эле отургула. Айткыңар келсе, айткыла. Андан сөз жок. Баарыбыздын укугубуз бар, бирдей. Бирок өзүбүздүн гана атыбыздан.